Саламатсыздарбы? Сиздер менен маңдай тескей ушундай жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Абдан бир башкача толкунданып турам. Мен эмнени айткым келет? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич 2005-жылы вице-премьер болуп турганда Орусиянын жетекчилери менен Фратков менен келишим түзүп, кыргыз жарандары диплом алгандар. Орусияда ошол диплом менен кайра экзамен тапшырбай эле иштесе болот деген мүмкүнчүлүктү түзүп берген да. Ошондой эле кыргыз айдоочулары азыр башка биздин коңшу өлкөлөрүбүз Тажикстан, Өзбекстан жана башка ушул Орусиянын эң жакын деген санаалаштарынан айырмаланып такси кызматында иштеп атат. Ошол кыргыз көбөлүгү менен ошол кызматта иштеп жаткан мүмкүнчүлүктү Адахан Кимсанбаевич түзүп берген. Ар дайым интернет тармактарында ушул бийлик өкүлдөрү кайсы бийлик келбесин Адахан Кимсанбаевичтин тили буудай куруйт деп эле сындап келе беришет. Бирок өздөрү президент болуп иштеп туруп дагы ушундай чоң бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, чет мамлекетте жүргөн биздин мекендештерге ушундай бир эмгегин сиңире алган эмес, ушундай келишимдерди түзө алган эмес. Чоң командалар менен иштеп ушул иштерди ишке ашыра алган эмес. Бирок эмнегедир Адахан Кимсанбаевич эмне жумуш кылды деп эле каралай берет. Бизге окшогон акыйкаттыкты, чындыкты билген карапайым элдер, ушундай эле жаштар биз өзүбүз изилдеп көрүп, гезиттерди окуп, маалымат тармактарын изилдеп, Адахан Кимсанбаевичтин кыргыз элине чоң кошкон салымын эске алуу менен чыркыраган чындыкты колдоп келебиз да. Муну менен эмнени айткым келип турат? Биз ушундай Исхак агабыздай, Адахан агайыбыздай улуу ушундай бир жумуштарды жасап, бизден өнүккөн, биз менен ушу алака түзүп, бизге жакшылык каалаган мамлекеттер менен ушундай келишимдерди түзүп, эгерде жогорку кеңешке шайланып калсак, ушул агайларыбыздан таалим алгыбыз келет да. Анан эми бизди жамандап жаткан, агайды жамандап жаткан бийлик өкүлдөрү болобу, душмандары болобу, аларга деле ийгилик каалайбыз. Калгандары өздөрүнүн адамдык айырын койдук да жамандап, алардын күнөөсүн мойнубузга алгыбыз келбейт. Менин айтайын дегеним, агайдын дагы көптөгөн салымдары бар ушу. Бирок агай бизге ар дайым жөн айтпагыла, ушул биздин кошкон салымыбыз ушу элибиз үчүн, жерибиз үчүн болду, аны мактанып, эртең шайлоодо колдонуп калайлы деп айтпашыбыз керек дейт. Ошондуктан сиздерден өзүңүздөр кыракы, ушундай жакшы байкаган энелер, аталарсыздар. Калган маселелерди буюрса социалдык тармактарда айтып сиздерге дагы да кайрылып турам. Ушу агаларыбыз бизге таалим тарбия берип, ушундай бир жакшы жанагы букалардан сүт албайт деп үйрөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, бүтүн Кыргызстан эң таза, эч кимге сатылбаган, урдабаган, эң ушул кандай десем, улуу жумуштарды аткарган партиялардын бири болот. Ошо 15 жылдан бери бүтүн Кыргызстан саясий партия добуштары урдалып келет. Ошону эске алуу менен ушундай бир бекем колдоп бересиздер деген ишеничтемин. Рахмат. Тазалык, тажрыйба, мамлекетчилдик. Бүтүн Кыргызстан чыныгы элдик партия.